Бүгүн биз класстык саатта Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгына карата Кусейин Карасаевдин өмүр жолуна токтолобуз. Кусейин Карасаев 1901 жылдын 5 январында азыркы Ысык Көл областынын Түп районуна караштуу Кең Суу айылында орто чарба үй-бүлөдө төрөлгөн. 1946 жылдан тарта КПСС мүчөсү, эски мектептен катты тааныган. Алгачкы билимди Пржевальск шаарындагы Орус түзем мектебинен алган. Ленинграддагы Энукидзе атындагы чыгыш институтун бүтүргөн. 1921 жылы 1922 жылы Кең Суу айылдык революциячыл комитетинин төрагасына орун басарлык кызматты аткарган. 1923-25 жылдары Ташкент шаарындагы Кыргыз агартуу институтунан окуган. Бул институтта окуп жүрүп, Эркин Тоо гезитинин алгачкы сандарын чыгарышкан жана ага кабарчылык кылган. Орто Азия мамлекеттик университетинин жумушчу факультетине кыргыз тилинен сабак берген. 1927 жылы Карасаев Бакуда өткөн жаңы түрк алфавитинин борбордук комитетинин пленумуна катышкан. Карасаев кыргыз алфавитинин бардык түрүн түзүүгө катышкан. Авторлош болуп чоңдор үчүн жаңылык деген туңгуч алифбе түзүшкөн. Өзү да сабат аткыч алифбесин жазган. Батманов менен бирге кыргыздардын сөздүк жаатындагы туңгуч эмгеги орусча, кыргызча сөздүктү түзгөн. 1944 жылы чыккан орусча-кыргызча сөздүктүн басымдуу бөлүгүн 1957 жылы чыккан орусча-кыргызча сөздүктү түзүшкөн. 1966 жылы Карасаев тарабынан чоң кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү жарык көрдү. Кыргыз ыр түзүлүшү боюнча терминдердин уюткусу да Карасаев тарабынан иштелип чыккан. Ал ошондой эле элдик ооз-эки чыгармаларды жыйноо, котормо ишине да кыйла салым кошкон. Семетей баш болгон жомок дастандарды жыйнаган. 1931 жылы айтылуу манашчы Саякбай Каралаевди Фрунзе шаарына алып келип, маданий илимий журтчулукка тааныштырып, андан манас эпосун жазып алууну уюштурган. Кусейин Карасаевдин сыйлыктары: Эмгек Кызыл Туу ордени, медалдары менен сыйланган. Кыргыз уясынын ардактуу академиги. Бишкек гуманитардык университети улуу инсандын атында. Каракол шаарындагы Кыргыз-түрк лицейи да бул инсандын ысымын алып жүрөт. Мындай өмүрү өрнөк болгон улуу инсандардын басып өткөн жолдору, жасаган эмгектери биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат.